Бүгүн 8-июнда коррупция менен реалдуу күрөш деген аталыштагы Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы уюштурган митинг Бишкек шаарындагы 7-апрель жана Анкара көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан форум имаратынын алдында өттү. Митингге өлкөнүн мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев, саясий партиялардын, коомдук кыймыл жана бейөкмөт уюмдардын лидерлери, аны менен катар аймактардан дагы келген өкүлдөр катышты. Митингдин жүрүшүндө укук коргоочу Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокунов жана Бишкектин экс-мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун жактоочусу Сергей Слесаревке сөз берилди. Ал эми экс-президент өз сөзүндө мурунку бийликтин дарегине карата негизсиз айыптоолор айтылып жатканын белгилеп, Жээнбековдор да ошол бийликтин учурунда жогорку кызматтарда иштегенин айтты. Митингдин мадиратору партия жетекчисинин орун басары Кундуз Жолдубаева Атамбаевдин сөзүнөн кийин экс-президент саясаттан кетпей турганын белгиледи. Айтымында Атамбаевдин миссиясы аяктай элек. Саясий элитаны алмаштыруу боюнча иштерди аткара бермекчи деп Кундуз Жолдубаева экс-президент тарыхта кала турган адам экенин кошумчалады. Митингдин резолюциясы бир добуштан кабыл алынды. Андагы шарттар аткарылбаса, мөөнөттүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү талабы коюлду.